саламатсыздарбы урматтуу студенттер. Бүгүн силер менен биз искусство жана искусствонун өзгөчө түрү музыка жөнүндө сөз кылмакпыз. Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад коллежи аралыктан өтүү сабагы. Педагогика жана социалдык иш бөлүмү музыка окутуу усулу жана теориясы предметинин окутуучусу Орунбаев Кенешбек Капарович болмокчу силер менен. Музыка дүйнө жүзүндө музыка бул дүйнө жүзү сүйлөгөн тил дешет. Дүйнөдө котормуну талап кылбаган тил бул математика жана музыка. Ошондуктан улуу акын Алык Осмонов музыкага болгон сүйүүсүндө мен суу ичпейм тамны айгатып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыка даймага таттуу суусун жок, беричи мага жарым кашык музыка деп бекеринен айтпаса керек эле. Сабагыбыздын темасы эмне? Музыкалык сабактын өзгөчөлүгү, сабактын максаты, искусство термининин мааниси, көркөм чыгармачылыкта билишет жана мүнөздөмө беришет. Музыка деген эмне? Музыка биздин жашообуздагы орду, анын балдарга тийгизген таасирдүүлүгү жана негизги өзгөчөлүктөрүн аныктай алышат. Добуш жана анын касиеттерин айырмалап билишет. Күтүлүүчү натыйжалар искусствонун түрлөрү алардын эстетикалык маанисин билсе жана айырмалай алса, музыка сабагынын мүнөздүүлүгүн ажырата алса, добуш касиеттерин айырмалай аласыңар, тесттен иштеп жообун таба аласыңар. Музыка искусствонун өзгөчө түрү. Балдарга музыкалык билим жана тарбия берүүнүн байыртадан эле салт болуп келген. Музыкалык тарбия берүү элдик педагогиканын эң башкы бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө да музыкалык тарбия берүү жалпы билим берүү мектептеринде эң маанилүү орунду ээлейт. Комуз же болбосо улуттук музыкалык аспаптардын келип чыгуу тарыхы, алардын улуттук музыкалык аспапта ойногондор, ырдагандар, жана ырчылар, бийчилер, жана сүрөтчүлөр, адабиятчылар жана башка искусствонун түрлөрү жөнүндө кеңири маалыматта алышат балдар. Жана ырдоого, инструментте ойноого, музыканы уга билүүгө жана ал музыканы жөндөп, талдап, анализ кылууга жетишет. Биз түркүн илимдеринин негизинде айнала чөйрөбүздү тааныйбыз жана өкүлөбүз. Мисалы үчүн, так илимдер, математика, физика, химия, медицина жана башка сыяктуу так илимдер жөнүндө ар кандай кубулуштарды, болмуштардын чындыгын үйрөтсө, ал эми искусствонун түрлөрү, адабият, кино, театр, сүрөт, хореография, музыка жана башка чагылдыра турган нерселердин көркөмдөп, кооздоп, байытып, биздин руханий аң сезимибизге өзгөчө таасир бере турган деңгээлде жеткизет. Мисалы айтсак, Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиси, Жамилянын образы, Малдыбаевдин Айчүрөк операсы, Айчүрөктүн образы, Семенчуковдун Кыргыз кыздын образы, бир эле кыздын образын жаратылбастан, ошол кыздардын образдар аркылуу бүткүл кыргыз кыздардын образдары чагылдырылат. Демек, искусство деген айнала чөйрөдөгү болуп жаткан окуяларды, кубулуштарды жана болмуштарды көркөмдөп, байытып, чагылдырып, биздин аң сезимибизге жеткизүүчү нерселер. Аларга биз жогоруда айткандай театр, музыка, адабият, кино, сүрөт, живопись, архитектура, скульптура, дизайн жана башкалар кирет экен. Демек, биз ошол музыканын эң негизги өзгөчөлүгү болгон добушту кантип түшүнөбүз. Добуштар аркылуу биз музыканы түшүнөбүз. Добуштар булар музыкалык эмес добуштар жана музыкалык добуштар болуп экиге бөлүнөт экен. Музыкалык эмес добуштарга табияттагы кубулуштардан пайда болгон үндөр, күндүн күркүрөгөнү, поезддин үнү, аттын дүбүртү, эшиктин кыйчылдаганары жана башка сыяктуу добуштар. Бирок ушул добуштар аркылуу биз турмуштун чындыгын көрүп үйрөнөбүз. Ал эми музыкалык добуштар кандайдыр бир термелүүнүн негизинде пайда болгон белгилүү бир күчкө, созулушка жана бийикке ээ болгон добуштар, булар музыкалык добуштар. Алар адамдардын үнү, мукамдуу үнү, ыргактарынын негизинде термелүүнүн натыйжасында тембрдик өзгөчөлүктөрү жана үндүн кооздуктары аркылуу биз аларды өзүбүздүн аң сезимибиз менен кабыл алабыз. Мисалы үчүн, добуштардын пайда болушу. Добуштар негизинен 3 касиетке ээ экен. Добуштар 3 касиетке. Биринчи касиети ал добуштун бийиктиги дегенде эмнени түшүнөбүз? Мисалы үчүн, балдарга түшүндүрүүдө
улактарым деп туруп, же болбосо улактарым деген, улагым деген жомоктор аркылуу, же болбосо кыйкырыктар, добуштардын жоон, же болбосо аюулардын келачы, аюулардын үндөрү, же болбосо карабас, барабастын үндөрү аркылуу, музыкалык добуштар аркылуу образдуу чагылдырып берет. Же болбосо орто добуштар, же болбосо ички добуштар, тыйынчыкандар жана койгондорго байланыштуу. Демек, добуштар эмнеге экен? Жоон, орточо, ичке үндөргө. Добуштун экинчи касиети бул бийиктиги болуп эсептелет. Бийиктигин айттык, эми созулушу болуп эсептелет. Созулушу кандай? Узак, орточо жана кыска созулуштарга ээ. Узак созулуш, орто созулуш, кыска созулуш. Кыска созулуштарга ээ экен. Демек, үчүнчү добуштун касиети бул добуштун күчү болуп эсептелет. Добуштун күчү деген бул музыканын көркөмдүгү, динамикалык белгилери деп коебуз. Ал музыканын боёгу. Мисалы үчүн, музыканын боёгу, сүрөттүн боёгу жашыл, кызыл, сары, үрөң болсо, ал эми музыканын боёгу акырын, орточо, катуудан акырын, акырындан катуу деген үндөр аркылуу берилет экен. Мисалы үчүн, катуу деген добуш. Мисалы үчүн, катуу добуш. Орточо добуш, акырын добуш. Акырын добуш. Мисалы үчүн, мен алдымда турган фортепиано Италия тилинен алынган. Форте деген катуу, пиано деген акырын. Ошонун атынан бул фортепиано деп аталат. Демек, биз добуштун созулушун, күчүн жана бийиктикке ээ болгонун түшүндүк. Бул түшүнүк менен балдарга биз ар кандай түшүнүктөр менен жомоктор аркылуу үндөрдү угузуу, музыканы угузуу жана көркөмдөп, образдуу чагылдырып берүү менен гана түшүндүрө алабыз. Силер бүгүнкү сабагыбызда добуш өзгөчөлүктөр жана искусствонун түрлөрү аркылуу кыскача түшүнүк алдыңыздар. Тапшырма: искусство жанрларын окуп айырмалайсыңар, музыкалык искусствонун ордун аныктайсыңар, добуштун негизги физикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурасыңар жана музыкалык добуштардын касиеттерин анализдейсиңер. Мен акырында айтып өттүм го, анализдейсиңер. Жоон, музыка эмнелерден куралганын жана музыканын динамикасы эмне болорун силер жакшы түшүнүңөр. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо менен биз музыка адамдарга кандай таасир эткени жөнүндө кеңири түшүнүк алдык. Буну мектеп программасында колдонуп, андан кийин балдарга ыр үйрөтүү жана ырдын алдындагы добуштардын касиеттери жөнүндө кенен түшүнүк бере аласыңар. Саламатта кала.